Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы Кыргызстанга келе жатабы? Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы Кыргызстанга келе жатат. Бул тууралуу сейчас KG телеграм-каналы билдирди. Маалыматка ылайык, Казакстандын экс-президентинин күйөө баласынын учагы Кыргызстанды көздөй бет алган. Митингчилер Алматы аэропортун басып алышты. Наразычылык акциясына чыккандар Алматы эл аралык аэропортун басып алышты. Бул тууралуу жергиликтүү ЖМКларга таянып, Спутник Казакстан агенттигинин телеграм-каналы маалымдады. Митингчилер аэропортту басып алышты. Учурда кызматкерлер эвакуацияланып жатат деп айтылат кабарда. Орус аскерлери келбеши үчүн аэропортту талкалайбыз дешти. Алматы аэропортунун кызматкери Спутник Лайф агенттигине авапорттун басып алгандардын аракеттери тууралуу айтып берди. Жүргүнчүлөрдү терминалдан кууп чыгышты. Сага тийбейбиз дешти, деди ал. Анын айтымында аэропортту борбордук кире бериштен тынч басып алышкан. Саат 8-деги сменада иштегендер бошотулду. Башка сменага уруксат берилди. Баскынчылар мунарага чыгышты. Алматыдагы соңку нааразычылык акцияларынан кийин медициналык мекемелерге жалпы 190 адам кайрылган. Анын ичинен 137 милиция кызматкери, 53 жай тургун жабыркаган. Бул тууралуу РИА Новости маалымат агенттиги шаардын саламаттыкты сактоо департаментинин басма сөз кызматына таянып жазды. Медициналык мекемелерге жалпы 190 адам кайрылган. Анын ичинен 150 тез жардам кызматына, 40 өз алдынча кайрылган. Учурда 40 адам ооруканага жаткырылып, анын ичинен 7 жабырлануучу жандандыруу бөлүмүндө. Аталгандардын ичинен 4 милиция кызматкерлери деп айтылат маалыматта. 2-январда Казакстандын Мангистау облусунда жергиликтүү тургундар газдын кымбатташына каршы акцияга чыгышкан. Алар суюлтулган газдын 1 литри кескин түрдө 60 теңгеден 120 теңгеге чейин кымбаттаганын, аны арзандатууну талап кылышкан. Наразычылык акциясы Казакстандын бир катар облустарын камтып, милиция демонстранттарга каршы күч колдонгону кабарланган. Бүгүн 5-январда Казакстандын өкмөтү отставкага кеткени кабарланып, тийиштүү токтомго өлкө президенти Касым-Жомарт Токаев кол койгон. Алматы шаарында 19 январга чейин өзгөчө абал киргизилген.